Математика. Birinci часть, ikinci часть. Математика, часть 1, часть 2. Рабочий тетрадь. Кыргыз тили жана окуу, орус мектептери үчүн экинчи часть дейт. Так, родиноведение дейт. Экинчи класс. Русский язык, учебник для 2 класса дейт. Плюс тетрадь, плюс альбом салгыч, анан плюс дагы бир китеп ала албай калдым. Итого 2075 сом. Китептер азыр 680 сомдон, 380 сомдон, 400 сомдон, 500 сомдон турат экен. Азыр дедим да, мурда китеп алган эмесмин, негизи айтатам да. Ценалар кымбат, анан өзүңүздөр көргөндөй эле ичинде ажиотаж болуп атат. Ичи полный посадка деп коет го. Ичиндеги запара болуп атат. Бир түндү мектеп уже. И констоварлар аябай жумуштуу кылат. Мен дагы ошо баламдын 2-классына китеп алганы келип, аз алып чыгып эме кылдым. Эми барыңыздар, ассаламу алейкум такси жамааты, кандайсыңар, амансыңарбы? Кутмандуу кушуа күнүңүздөр менен, таңыңыздар менен жана кечиңиздер менен. Бул видеону тарткан себеп, кече Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев интервью берген. Интервью эмес, видео обращение кылган шаардык тургундарга жана шаардын меймандарына. Ал видео обращениясында айткан сөзү, болуп жаткан ремонттор убактылуу, анын пайдасы түбөлүк. Ошол үчүн барыңыздар бир аз сабыр кылып чыдап коюңуздар деп интервью берет. Видео обращение кылат. Бирок ал жерде видео обращениядан ала турган бизге керектен, бизге таксисттерге де, мисалы үчүн ошолорго керектүү нерсе бул пробка маселеси. Жолдо жүрөбүз да бардыбыз. Бул эң керектүү жана эң негизги ушуга анализ бере турган адамдар биз, таксисттербиз. Пробка барбы жолдо, пробка жокпу жолдо, ошонун бардыгын биз билебиз. Биз айтабыз. Жанагы эртең менен жумушуна барып келген адамдар, аларга өтө деле эме эмес да. Мисалы үчүн биз эртең менен жүрөбүз, күндүз жүрөбүз, түнү жүрөбүз, эми полный көрөбүз да каякта кандай болуп атат, эмне болуп атат. Анан ошонун негизинде Айбек Жунушалиевга жанагы Акылбек Жапаров мэр кылып экинчи жолу коюп атканда 2025 жылдын 1-кварталына чейин пробканын жоюу маселесин чечет деген условие менен коюптур эле да. Анан кийин 3 ай уже өттү да, получается. Ошонун негизинде пробкалар жок болдубу же бар болдубу? Эмнеге мен ошону сурап атам, өзүм билбеген адам катары болуп. Мен негизи Бишкекте машинаны айдаганыма толук 2 ай болду, ровно. Толук 2 ай болду. Вообще негизи Бишкекте машина айдаганыма. Ошол себептен мен билбейм, мурда кандай пробка бар болчу, азыр кандай пробка барбы өзү же жокпу негизи, ошону билбейм. Себеп дегенде 2 ай бул өтө аз убакыт. Мен Кудай буйруса bunday вопроско ответти 1 жылдан кийин берем да. Ушундай пробка мурда жоюлду, пробка мурда азыр. Мени көрүп жаткан көрүүчүлөр араңыздарда бар, по-любому бар карышкырлар, убагында 10 жылдан бери иштеп жүргөндөр, ушу толук конкретно билгендерчи. Ошол үчүн мен кызыгып өзүм үчүн билип алайын атам да. Туугандар, Бишкекте пробка жоюлдубу же жоюлбадыбы? Пробка наоборот көбөйдүбү же көбөйбөдүбү? Ошол вопроско комментарий калтырып кетсеңиздер, балким именно биздин такси коллегалардын жооптору эң туура болот деп эсептейм. Себеп дегенде биз күндө жолдобуз, биз билебиз эмне кандай болуп атат. Каякта чындык дегендейчи. Ошол үчүн туугандар, кимде ким жазып кеткен болсо, оюңуздарды кошуп жазып кеттиңиздер. Кимде ким лайк басса лайк басып коюңуздар. Каналды бөлүшүп досторума совет берип коем десеңиздер, совет берип коюңуздар. Мен дагы бир эскертейин. Кимде ким жагандай машина выкуп берип аткан болсо, аренда берип аткан болсо, же жагандай жаңылык рекламаларды берем деген болсо, мен группа ачкам туугандар. Ошол группа акырын азыр көбөйүп келатат. Ал группада чисто ошол такси сферасында байланыштуу болгон окуялар, жаңылыктар десем адашпайм. Анан туугандар, кимде ким таксиге жаңадан чыгып иштейин деп аткан болсо, кандайдыр бир парк издеп кыйналып жаткан болсо, мен сиздерге миллион паркын сунуштайм. Миллион паркы 2% гана алат. Сиздерди саламдашуу иретинде 200 сом балансыңыз салып берет. Анан кийин 300 заказ кылганыңыздан кийин 800 сом еще толуктап берет. Кимде ким жаңыдан кошулам деген болсо 0702 60 55 60 миллион паркка кошулуп миллион сом иште. Ийгилик барыңыздарга.